Жогорку кеңештин бир депутаты кыздардын кыздыгына кызыгат. Мындай маалыматты Nazar News порталы жазып чыкты. Кыргызстан алакандай калк болгону менен кызыктарга бай. Ак үй тарапка көз чаптырып, же кулак түрсөк укмуштуунун төөсү жоргодон ашат. Акыркы жылдары Жогорку кеңештин эл арасында болгон аброю төмөндөп, Куудул Тынар Курбаналиев тарабынан эл өкүлдөрү 120 кой аталса, атактуу саясатчы айым Чолпон Жакыпова Жогорку кеңештин депутаттарын чоң жыйында депутаттар жатып беришти, эми сатып беришет дегени эсибизде. Так ошол Жогорку кеңеште орун орчундуу, тепсе термелбеген саясатта өзүнүн орду бар, акылдуу эл өкүлдөрүн санасаң, баш бармактан чыпалакка жетпейт. Тилекке каршы акыркы жылдары Ак үй имаратына башы барлар эмес, акчасы барлар тоодой үйүлүп, ачык сөздү айта албай, Жогорку кеңештин жыйынында том соруп олтургандары толтура. Бизге жеткен маалыматтарга таянсак, ушул тапта Жогорку кеңештин бир депутаты айгыр экен дегенибиз жалаң гана жап-жаш мөлтүрөгөн кыздардын кыздыгына кызыгат деп уктук. Кыздыкка көзү кызарган эл өкүлү кыздыгы бар кыздар менен гана жатып, бир түнгө 2000–3000 доллар сарптайт. Мына сага акчанын көптүгү, депутаттын айгырдыгы. Урматтуу айгыр эл өкүлү, макаланы окуп туруп чоочуп кетишиңиз мүмкүн. Үй бүлөңүздүн кызыкчылыгы үчүн аты жөнүңүз аноним болуп кала берет. Акчаңыз анчалык көп болсо